Арзан жер издегендер барбы? Бул видео сиздер үчүн. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге 590 миң сомго бааланып жаткан 6 сотук жер аянты шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Казыктары кагылып, чек аралары такталган кызыл документи бар, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет достор. Суусу кандай дей турган болсоңуздар, суусу мына жап-жашыл дарактарды көрүп турасыздарбы? Көктөп турган дарактар бул айыл, гүлбар айылы. Демек, анын астынан чоң канал агып өткөн, Араван тарапка агып өтөт. Ошонун бир 500 метр жогору жерде турасыз. Насос менен сиз тартып келип, бул жерде көгөртүп, жашартып, бактасаңыздар болот достор. Бул жагында болсо светтер келген, но кошуналарды кадимгидей жашап жаткан учуру, бактагын өстүргөн. Демек, сиздер бул жерде алып, үйдү салып жашасаңыздар болот агайын туугандар. Кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда дарегине көңүл буруңуздар. Мен азыр ушул жерден эле айтып өтөйүн. Жанагы Ош Араван трассасы, Араван районунун кире бериш жериндеги аркасы бар го, аркасынан 60 метрдей, 70 метрдей өткөндөн кийин Керметоо айыл өкмөтүнө караган Гүлбар айылы бар. Ошол круговойдон сиздер солго бурулуп, түз чыгып келе бересиздер. Гүлбар айылынан чыкканда канал бар. Каналдан өтүп эле оң тарапка буруласыз. Оң тарапка бир 300 метрдей жүрсөңүздөр дөңсөгө чыгат. Ушул жол оң тарапка бурулуп эле келсеңиздер, мына ушул дөңсөгө чыгып каласыздар. Высоковольт линияны көрдүңүздөрбү туугандар? Тетиги высоковольт линиянын астынан түз бурулуп келсеңиз, мына ушул жерде жолдун сол тарабында 4-5 үй бар. Ушунун эки чоң үй сарайлары менен турган ушул үйлөрдү көрөсүз. Ошонун бет маңдайында дал ушул жерде казыктары кагылган, 4 бурчуна казык кагылган жерди көрөсүз. Ушул жер буйруса сиздики. 590 миң сом, бир аз кеми болот, ырымына түшүрүлүп берилет, документтери так. Ана негизи Кеңсай массивиндеги ар кандай жерлерге, мисалы үчүн Араван районунун Алиянаров айыл өкмөтүнө, Маңгыт айыл өкмөтүнө, Чегабад, Нурабад айыл өкмөттөрүнө берилген да жерлерчи. Анан ушу мораторий жарыялап койгондо 10 жылга. Ал убакыт бүттү. Кээ бирлөрүндө бүтө элек, 1-2 жыл бар бүтүшүнө. Бул жер быйыл 2025 жылы март айында бүттү. Мораторий бүткөн. 10 жылдык срок. Эми кызыл китептин накта өзүңүздөрдүн атыңыздарга өткөрүлүп берилет. Эч кандай доверенность, нар жак, бер жак болбойт, сразу өткөрүлүп берилет. Эми чек аралар такталган, бул жактан, бул казыктан тетиги казыкка чейин 20-ны эсептейсиз, 20 метрди. Андан түз тетиги казыкка 30-ды эсептейсиз, кайра эле 20, анан бул жагына 30. Ошол эми туугандар. Мына ушул тетиги үй менен сиздердин чек араңыздардын ортолугунда бир чек бар. Анын ортолугунда бир жол бар. Анан сиздердин чек араңыздардын бул бурчунан 12 метрликпи жол өтөт. Анан бул кошунанын үйү башталат. Мына фундаменттер тургузулган достор, шагылдар ташталган, 5 кошкон ынтымактуу эл жашайт. Айланага бүт көз чаптыра турган болсок, үйлөр салынган. Сиздерден 1 километр алыстыкта үйлөр кадимгидей жашап атат туугандар, үйдү салыпчы. Ошол эми. Анан дагы бир сиздерге маалыматтарды айтып өтөлү. Мына ошо высоковольт линиянын астындагы столбалардан көрсөтүп коелу эле. Сиздерге көрүнөт экен, бетон столбалар тартылып даяр келген.